мына ички иштер министрлигин жана каржы министрлигин бул оппозициялык квота менен бекитип коелу деп атабыз. Мына ошондо мурункудай мамлекеттин күчүнө таянып оппозициялык күчтөрдү талкалоо мүмкүн болбойт. Оппозициялык маанайдагы саясатчыларга, саясий партияларга, чыныгы саясий процесстерге аралашууга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз муну сөзсүз түрдө мыйзам менен киргизебиз, урматтуу мекендештер. Оппозиция деген бул жаңы ой жүгүртүү, бул жаңы көз караш, бул жаңы программалар, бул жаңы мамлекеттин өнүгүү жолу. Эгерде карап көрсөңүздөр, биздин программабыз толугу менен мамлекетибиздин өнүгүү стратегиясына, өнүгүү жолуна альтернатива көрсөткөн программа, урматтуу мекендештер. Ошол үчүн сөзсүз түрдө республиканы тандаңыздар, сөзсүз түрдө келечекке добуш бериңиздер. Шайлоочулардын добушунун күчү өтө чоң, урматтуу мекендештер. Биз ошону толугу менен эске алып, 4 октябрь күнү балдарыңыздардын келечеги үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн добуш бериңиздер. Арзымаган бир майда утурумдук нерселерге келечекти алмаштырып салбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бул өтө маанилүү. Бул тагдыр чечүүчү шайлоо. Ошол үчүн толугу менен, чын жүрөгүңүздөр менен келечек үчүн, республика үчүн добуш бериңиздер.